фондунун жетекчиси барбы? Эмне үчүн бүгүнкү чейин ушул фонддон акча каражат бөлүнбөй жатат дыйкандарга? Саламатсызбы, Зиядин Исламович. Азыркы күнү мына фонддун кредиттик портфелинде жалпы 379 миллион доллар бөлүнгөн кредиттер. Анын ичинен 202 миллион 57 түз проект аркылуу ири проекттерге деп миллион доллардан жогору и 177 миллион майда жана МСБ линия аркылуу 15 коммерциялык банк аркылуу берилип, жалпы саны проекттердин саны 2298 проект жактырылды, экономикага киргизилди. Негизи бул жакшы шарт деп айтып кетсек болот. Жалпы банк системанын кредиттик портфелинин 10%-10%-на барабар. Азыр биз бул жылга өзүбүздүн алдыбызга 105 миллион доллар кредит план алып атабыз. Сиз мага айтсаңыз азыр бүгүнкү күндө барбы акча жокпу? Себеби дегенде азыр жерлерден чыгып атпайбы? Азыр мына Айыл банк отурат, РСК банк отурат, сиздерге берилдиби акча каражат? Сиздерге барса азыр ошол филиалдарга акча каражат алы карала элек деген суроолор берип атат. Жок, азыр биздин атынан мына 15 коммерциялык банкка түз кредиттик линия ачылып берген. Алар мисалы биздин түз кредиттик линия биз фонддун атынан 4% менен берилсе, мисалы Айыл банк же болбосо РСКдан 5% менен алса, Айыл банктын процедурасы аркылуу алса болот да. Жана 15 коммерциялык Айыл банктын төрагасы сиз айтып коюңузчу, бүгүнкү күндө барбы ошондой финансирование? Саламатсыздарбы. Азыркы убакта биз жалпы келишимдин астында иштеп атабыз. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонд менен. Бирок мына күздөн баштап биздин бир ковенантыбыз туура келбей атат. Ошон үчүн токтолуп турат да ушул каржылоо. Мына Кубатбек Айылчевич, мына көрдүңүзбү? Бүгүнкү күндө ошол дыйкандарга азыр финансирование ачыла элек дагы элечи. Бул жака көңүл буруп карап койсоңуздар. Экинчи суроо. Финансы министринин орун басарына сизге да. Мына сиз жана Кубатбек Айылчиев айтып кетти. Суу чарба агенттигинде бүгүнкү күндө 20 миллион акча каражат каралды. Жанагы ремонт жумуштарына депчи. Майга чейин 200 мен билишимче bir 46 миллион акча каражат беришкеле. Качан бересиңер буну? Эгерде ошо азыр бербесеңер, эртең суу проблемасы башталат да дагы. Себеби бизде көптөгөн насосный станциялар бар бүгүнкү күндө. Алар ремонт болбосо эртең суу бере албай калат дагычы. Эмне үчүн мында 20 миллион бердиңиздер? Саламатсыз, урматтуу Зиядин Исламович, абдан туура маселени көтөрдүңүз.Бул маселени биз кечээ эле өкмөттө дагы бүгүн эртең менен Кубатбек Айылчевич менен да сүйлөшкөнбүз. Буга чейин ошол суу мамлекеттик агенттигине 20 миллион сом эле ачылды. Мына февралдын аягына чейин дагы ачылат. Өзүңүз айткандай 1-майга чейин биз 210 миллионду же болбосо 80%-ын каржылап беришибиз керек. Толугу менен ошондуктан февралда, март айында ошол негизги бөлүгүн каржылаганга министр менен да сүйлөшүлгөн, ага поручениеде өкмөт тарабынан поручениеде берилген. Кубатбек Айылчевич, бунда өкмөттүн да токтому бар, өзүнчө карап көрсөңүздөр. Бүгүнкү күндө кечириктирип атат финансированиечи ошол тармаккачы. 2 ай убакыт калды мынакей. Февраль бүттү, эртең март, апрель ай 2 ай калды. 2 айда алар ошону ремонт жасап бүтүшө алабы ошол акча каражаттаргачы? Ушул жакка да көзөмөл калып койсоңуз. Туура эле, Зиядин Исламович, кечиресиз. Негизинен акчанын көпчүлүгү жана жумуштун аягында берилет да, ошого биз пландап атабыз. Мына мартта биз көбүрөөк 100 миллиондон ашык берсек, анан кийин апрель, майда калганын бергенге мүмкүнчүлүк болот. Андан кийин могу ГСМ боюнча Кыргыз нефтегаздан бизде канча дизель топливо өндүрүлөт, солярка өндүрүлөт? Барбы? Нефтегаз жок. Кыргызстан нефтетрейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору. Бизден былтыркы жылы болгону 70 000 тоннадай гана өндүрүлгөн да Кыргыз нефтегаз тарабынан. Сиз
Biz siz turu bilbeyt oşoysiz malumatты. Bilbeseniz bilbeyimle de aytıp koyuңuz. Анда мына быйылкы жазгы тала жумуштарында солярканын баасы канча болот дыйкандарга? Урматтуу Зайдин Исламович, бүгүнкү күндө биз Кыргызстан нефтетрейдер ассоциациясы менен меморандум кол койдук. 44 сом бүгүн орточо баа, нефтебазада 2 сом ылдый болот, андан дагы 40 тыйын түшүп берет. Нефтебазанын өзүндө 2 сом 40 тыйынга минус болот да. Мына Кубатбек Алчевич, бул жака дагы бир көзөмөлдү жүргүзүп коюңуз. Кыргыз нефтегазынан бизде өзүбүздөн солярка өндүрүлөт. Анын себестоимусу мен билишимче бир 35 сом, 36 сом тегерегинде. Эмне үчүн ошону биз дыйкандарга түздөн түз бербейбиз? Дыйкандарды колдоо беретиндечи. Мына жылын эле ушул айтылат, жылын эле макул дейт, бирок эч канча 10 секунд. эгерде бизден өзүбүздөн өндүрүлбөсө бир жөн эле. Ушул жака дагы бир көңүл буруп туруп ушуну бериңиздер, мына 36 сом, 37 сомдон бериңиздер дыйкандарга. Эмне үчүн анда 42 сомдон, 40 сомдон алышат алар? Бул дагы жеңилдик болмок да, булчу. Карайлы.